Думай о творчестве, пчел. Арынын чыгармачылыгы жөнүндө ойлон. Бүгүнкү жаркыраган таңда Мехрон күндөгүдөй жакшы маана менен ойгонду. Көнүп калган адаты менен короого чыгып, клумбадагы гүлдөрдү эңкейип көңүл коюп карап аткан наставникти көрдү. Бирок жакын келип, мугалими гүлдөрдү эмес, гүлдөрдүн үстүндө учуп түшкөн арыларды байкап отурганын көрдү. Мехронду көрүп, наставник көңүлдөнүп түшүндүрүп баштады. Билесиңби, арынын мээсинде 10 миллион клетка бар, 10 миллион. Адамда канча клетка? Адамда 36 миллиард клетка бар. Жана арыда көп жөндөмдөр өрчүгөн. Кел санап көрөлү. Эсептен жаңылып калбаш үчүн наставник манжалары менен эсептеп кирди. Арылар нектар чогултканды, гүлдү чаңдаштырганды, өзүнүн чакканы менен адамдарды айыктырганды билишет. Аларда эс тутум бар. Эмне каякта экенин ориентировка кылганды билишет. Гүлдөр өскөн талааны тапканды билишет. Курт кумурскалардын ичинен эң жакшы архитектор болуп саналат. Мен арыларды изилдеп отуруп 42 жөндөмүн таап чыктым. Арылар бири-бири менен сүйлөшкөндү, өздөрү менен чоочундарды айырмалаганды, өзүнүн үйүндөгү кандайдыр бир температураны кармаганды билишет. Арылар өзүнүн территориясын коргогонду, өзүнүн уясы үчүн согушканды билишет. Алар өздөрүнүн душманын тааный алышат. Бийлегенди, жашоодо кубанып жашашты билишет. Эң кызыктуусу, алар өзүнүн жөндөмдөрүн өркүндөтүп турганды билишет. Миллиарддаган клеткасы бар адамдарга салыштырмалуу. Өкүнүчтүүсү, арылардан көбүрөөк пайда кээ бир адамдарга караганда. Ошондуктан арынын чыгармачылыгы жөнүндө көбүрөөк ойлон. Бул өзүңдүн жөндөмдөрүң жөнүндө унутпаганга жардам берет, деп өзүнүн сөзүн аяктап, наставник кайрадан арыларды карап, байкап отуруп калды.